Вперед на сколько градусов? 90. 90? Потом? Бул Алтын Орду конушундагы номер 98 мектепте эң эле көп окуучу катталган ирим IT технологиясы. Учурда 5 топтогу 40тан ашуун окуучу бюджеттик негизде аталган иримге катышып, жаңы технологияларды үйрөнүшүүдө. Окуучулар өзүнүн компьютерди жакшы колдонгонду үйрөнүп атышат. Окуучулар 40 окуучу окуйт пока что. Анан кийинчерээк дагы көбөйөт деп үмүттөнөбүз. Ар бир группада 8ден окуучу. Мугалимдин айтымында IT ириминен сабак алууну каалаган окуучулардын санарбын. Бирок мындагы техникалык каражаттар бөлүнгөн каана 8 орунга ылайык болгондуктан азырынча каалаган балдардын баарын алууга мүмкүн эмес. Ал эми иримдегилер өздөрүнө ылайык жаңы кызыктуу программаларды өздөштүрүп калышкан. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Online Turtle деген биздин өзүбүздүн бир программабыз бар, окуучуларга атайын ылайыкталган. Көп кызыктуу нерселерди өтүп атабыз. Бизде группабыз толуп калды да. Ата-энелер дагы кошумча алып туруңузчу, менин балам келет эле деп атышат да. Анан кээде бир группабызда кээде ашыкча балдар болуп калса, келбей калган балдар болуп калса, ордун алып өтүп турабыз сабак. Бекер окуткан үчүн ата-энелер атайын келип, заявление даже жазып келип окутуп туруңуз деп атат да. Иримге келгендер керектүү, кызыктуу программаларды үйрөнүп, келечектеги кесибинде тандап коюшкан. Мында компьютерди колдонуудан тартып, заманбап технологиянын тилин балдардын баарына түшүнүктүү кылып, жөнөкөй сөз менен окуткан агайына ыраазычылыктары чоң. Бияктан көп нерсе үйрөндүм. Illustrator, Turtle, Canva деген эмелерди сайтында үйрөндүм да. Компьютер жөнүндө көп үйрөндүм. Кантип жасалат экен, кантип колдонуш керек экенин бүт баарын үйрөндүм да. Келечекте ким болгуң келет? Айтишник, анан болсо дизайнер. Ошон үчүн ушул кружокко бардым. Кубанып турам. Агайымдан рахмат айтам көп. 2 айдан бери мен көп нерсени үйрөндүм. Клавиатурадан орусча, англисче бат жазганды жана презентация кылганды, процессорлор, материнский платалар кантип иштейт экенин баарын билдим. Агай биз түшүнбөгөн нерселерди түшүндүрүп, бизди кубаттап, астыга үлгүп турат. Мектепте мындан сырткары сүрөт искусствосу боюнча уюштурулган иримде да сүрөт тартууга кызыккан балдар бар. Алар мугалим менен бирге Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнап атайын чоң композиция даярдашкан. Аны менен Капар Айтиев музейинде өткөн республикалык көргөзмөгө катышып жогорку баа алышкан. Кружокко 1-класстан баштап 7-класска чейин катыша беришет. Эгер каалоочулар болсо алабыз. 2 сменде болот. Жумасына 2 сааттан өтүлөт. Эртең мененкилер окугандар түштөн кийин келишет. Түштөн кийин окугандар эртең менен келишет. Канча балдарыңыз бул? Бунда болсо азыр бизде 5 бала отурат. Мындан кийин дагы келишет. Мындан кийин дагы. Анткени мен сабагыма карашым керек. Расписаниябыз бар өзүбүздүн. Өлө сүрөткө кызыгам, жакшы тартам. Азыр биз мындай баазы натюрморт рисуем тартабыз. Натюрморт, пейзаж тартканды үйрөнгөн. Бизге агай тень тартканды үйрөткөн. Балдардын ар тараптан билим алып, өнөр үйрөнүп, заман талабына ылайык өнүгүүсүн максат кылган мектеп турмушу ары кызыктуу, ары түйшүктүү. Мына ушундай ар түрдүү билимди кандардын эмгеги менен балдарыбыз келечектин татыктуу ээлери болоруна күмөн жок. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбек уулу, билим жаңылыктарына.